Урматтуу бир туугандар, азыр бизге ошол түз эфирден суроолорду укканга мүмкүнчүлүк берет. Анткени кадыр түн боюнча студияга бир канча кайрылуулар келип түшкөн. Биздин телефондорубуз 0312 68 06 06 жана биздин WhatsApp номерубуз 0552 68 06 06. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men sizge bir soru bereyim dep çalgam. Жолдошум экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө мына быйыл 17 жыл болуп атты, Кудай билипсечи. Анан жолдошум мага чейин бир турмуш көрүптүр да. Бир турмуш. Бир ажырашкан экен десеңиз. Ажырашкан экен да. Турмуш көрүптүр деген аялдарга айтылат. Ажырашып кетти да, бир үйлөнүпчү. Бир катын кетириптир. Анан кийин ошол жолдошумдун мурунку келинчегине талак бербептир да жолдошумчу. Ошондо биздин никебиз жүрүбү же кандай болот, мен ушул суроого жооп берет. Жок, силердин никеңерге тиешеси жок. Алардын анын өзүнүн проблемасы. Бирок сизде проблема жок, макулбу? Биздин никеге тиешеси жок. Жок, анткени эркек бир учурда 2-3 ай ала алат да. Эгерде никеси болсо, сиз экинчи ай болуп жүргөн болосуз да, никеңизге зыян тийбейт. Бирок тиги ажырашып кетип талак бербесе, тиги күнөө иш кылып башка кылса күйөөңүз жазыла берет. Бирок сиздин никеңизге мунун зыяны тийбейт иншалла. Талак бербесе эч нерсе болбойт да? Жок, эч нерсе болот, бирок сизге эч нерсе болот, ал өзүнө бир нерсе болот. Сизге эч нерсе болбойт. Кудайым кадыр түндү кабыл кылсын, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарман бар. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Кандай жолдо жакшылык? Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах разы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз. Кадыр түндө каалоо айтуу, Кудай Таалам бардыгыбызга ден соолук берсин. Мына ушул кадыр түндө дуалар кабыл болот. Кудай Таалам жакшылык берсин, аманчылык берсин. Кудай Таалам ким кандай тилек тилей турган болсо, ошол тилектердин бардыгына Кудай Таалам тегиз жеткизсин деп дуа кылабыз. Угарман, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum ажеке. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Оразаңыздар кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Кудайым жакшылык берсин. Ажеке, мындай суроо бар да менде. Орусча айтып берсем болобу? Айтып көрүңүз. Ценности намаза тазбих дейт да. Ошо тазбих намазын мисалы баалуулуктары. Ошондо жана 15 жолдон айтылат го. Ооба. Ошону мындай кантип санасы болот? Кол мененби же кандай? Колдун муундары менен. Анан дагы бир суроо ажеке. Мен мисалы кечинде куптанды окуп туруп эле, анан кийин бир аз өзүмдүн иштеримди кылып, анан кийин кечинде саат 2-лерде тахажжуд окуп, анан витр окуйм да. Ошол туурабы дейм да. Дагы бир кайталап айтасызбы? Кечинде мисалы мен куптандан кийин сразу витр окубайм. Кечинде түнчүндө туруп алып, мисалы кайра витрди, тахажжудду окуп, анан витр окуйм да. Туура эле, эң туура. Анткени эме дейт го, баягы ким риваят кылганын билбейм. Молитва последней ночи должна быть витр дейт го. Сиз ошо тахажжудтан кийин витр окуп атпайсызбы? Ошо тахажжудтан кийин. Эң туура. Куптандан кийин сразу эле витр окушат экен го. Бул деген мындай бир тууганым. Витрди куптандайын окуп алсаңыз дагы болот. Эгерде сиз ойгонгон көзүңүз жетсе, аны тахажжудтан кийинке калтырганыңыз жакшы. Анан тахажжудду калтырбай окуса дейм да, окуса, эгерде эсинен чыгып калса да болот. Мисалы үчүн Азирет Абу Бакыр ошол дайыма витрди куптандайын окуп алган. Бирок тахажжудка турган, бирок дайыма тура албай калышы мүмкүн, ишене албай калышы мүмкүн. Азирет Умар өзүнө так ишенген дагы бул дайыма ошону багындын ортосуна калтырган витрди. Ошон үчүн тиги да туура, тиги да туура. Экөө тең туура. Анан бир түндө бир эле витр болот ошондой. Анан жанагы акыркы намазыңарды витр кылла деген сөзү бул ошол мындай желательно, жакшыраак деген сөз. То есть ооба, ошондой. Мо тазбихти ошондо муундары менен, ооба, муундары менен окуй бересиз. Анткени теспи кармасаңыз санаган болуп каласыз дагы, анда эме болуп калат да, ыңгайсыз болуп калат. Алла разы болсун сизден. Рахмат, бактылуу болуңуз, бактылуу болуңуз. Угарман, кулак сизде. Биздин байланыш номерубуз 0312 68 06 06. Кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах разы болсун. Менде бир суроо бар да, биз сизге билек маселени каралып өзүңүздү добо алды дегеле жоксак болобу?
Эми ошол эме орозо бүтсүн. Орозо бүткөндөн кийин келесиздер иншалла. Негизинен азыр бизде кабыл алуу жок, бардыгы онлайн. Ал эмес айт намаздарды окубай атабыз, жуманы окубай атабыз. Ушундай фатва чыгып атат бизде. Ошон үчүн азырынча айта албайбыз. Сизге Марал ФМге кайрадан кайрылсаңыздар, сизге биздин телефон номер берип, WhatsApp ошол аркылуу кайрылгыла. Ана жооп берүүгө аракет кылабыз. Дагы бир угарман кулак сизде. Кулак сизде. Ассалаmu алейкум, Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи. Сизге жана сиздин үй бөлөңүзгө Аллахтын тынчтыгы. Жалпыбызга болсун. Устаз, мен сурайын дегеним, мына бүгүн кадыр түндө Кудай буйрса. Насип кылса. Анан баягы өтүп кеткен намаздарды кайталап окуса болобу деп сурайын. Болот. Нафил намаздар, каза намаздар бардыгы болот, албетте болот. Анан теги атабыз дагы өткөн, где-то 7 ай болуп калды. Ошого Куран окуп багыштап бүт баарын кылсак да болот. Албетте. Кадыр түндөчү намаз окулат, Куран окулат, зикир кылынат, ташбih тартылынат, уктап калбаш керек. Анан тамак жеп өткөрбөш керек. Кадыр түндө тамак жейт экен деп андай сооп жок тамак жегенге. Кадыр түндө Куран окулат, намаз окулат. Азыр кичине темадан сырткары болуп калышы мүмкүн, бирок дайым эле мындай мага өзүм бере берген сурада. Атам деген 80ге келип өттү дүйнөдөн. Анан өтөр күнү акыркы жолу телефон менен сүйлөштүм. Мен кичине алыста болуп калдым да, Бишкекте болуп, атам жакта болуп. Анан кийин мен барайынбы десем, жок деди. Анан баягы эч нерсе айтпай кетти деген ойлор боло берет да. Эми 80 жылда сүйлөшүп жүрдүңөр атаңыз менен. Ошондо айтып бүткөндө айта турганын бардыгын. Анан өлгөнгө эле байлап коюш керек. Мен ошентип жүрүп, анан бир жолу түш көрдүм. Атамдын каза болуп атканын түш көрдүм да, барып ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллахны айтып калыңыз десем, айтып калды. Анан кийин суу берди кичеңди, мен баягы альхамдулиллахны окуп мындай неме кылып атып, зикир кылып атып түшүмдөчү. Жакшы көрүпсүз. Түшүңүз түш келген болсун. Кудай таалам иманы менен кеткен болсун, иман саламат кылсын. Жакшылык берсин, урматтуу бир тууган. Аллах разы болсун. Урматтуу бир туугандар, кадыр түн болгондо чындап эле ушак айтканды, анан кино койгонду, уктабай эле отурсам эле болду деп телевизор көрүп, сотка чукулап атып бир неке кылганды, анын бардыгын саясат кереги жок. Чоң казат эмне деп атат, анан эмне деп атат, анда кереги жок бүгүндө. Намаз, урматтуу бир туугандарым, намаздан чарчаганда Куран окугула, китептен карап окугула, жаттаганды окугула, тесбih тарткыла, зикир кылгыла, дуа кылгыла болду. Анан чогулуп алып, андай мындай деп, анан айырда күнү маселе айтып, анан алымдардын сабактарын коюп коюп угуп, менин сабагымды укканга болбойт ал күнү. Ал күнү дуа болуш керек. Бул күн таалим жок. Бирибизге бирибиз илим үйрөтүп турган күн эмес, ал башка күндөрдө. Бул күндө Кудайга жалына турган, ибадат кыла турган күн. Такый Усман ушундай айтты, урматтуу бир тууганым. Такый Усман ушундай айтат, бул кадыр түндө, урматтуу бир туугандар, өзүңөр болгула. Өзүңөр менен Кудай менен болгула. Кудайдан башкага көңүл бурбагыла деп атат, урматтуу бир туугандар. Ошого чогулуп алып кадыр түн тособуз деп, анан жыргап интип, анан сабак өткөзүп жибербегиле. Сабакты эртең угасыңар, бүрсүгүн угасыңар, жанагы ичип тойбогон жалап тоебу дегендей, сабакка тойбогондор бүгүн тоюп кетпейт. Бүгүн сабак эмес, бүгүн ибадаттын күнү, ибадаттын түнү. Ошого эмне маани бергиле. Угарман, кулак сизде. Угарман, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Кулак сизде. Алло, assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракатух. Устаз, бүгүн кадыр түндө намазды канча рекеттен окуп ошону сурайын дегем. Каалагандай окуңуз. Кааласаңыз 2 рекеттен, кааласаңыз 4 рекеттен. 2 рекет окуп салам бер окуй бересиз. Дуалары кандай дуаларды айтыш керек, айтып коесузбу? Кадыр түндүн дуасында бир эле дуасы бар. Мына азыр мен айтып берем, ошону жазып алсаңыздар болот. Мына ошол дуаны Айша неби сураган пайгамбар алейхиссаламдан кайсыл дуа кылам дегенде айткан: Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни. Ибн Мажа, имам Тирмизи жана башкалар риваят кылган хадисте Айша неби сураганда, Аллахтын элчиси бүгүн кадыр түнгө туш келип калса эмне кылам дегенде ушуну айт деди. Аллахумма, о жараткан Кудайым, иннака афуун, сен кечирүүчү затсың, тухиббул афва, кечиримдик сүйөсүн, фа'фу анни, менин күнөөлөрүмдү кечире көр деген. Эгерде бир жаттай албай калса, ушул дуаны кайра кайра айтса боло берет. Намаз окуп, салам бергенде кайра кайра айтып, зериккенде кайра кайра айтыш керек. Дагы бир айтарым, уктап, же болбосо ойгонуп олтуруп, ушак айтып, же телевизор кино көрүп олтуруп, сериал көрүп олтуруп, же болбосо гезит окуп отуруп өткөрүп жибербейли, же сүйлөшүп олтуруп, же сабак угуп отуруп, жок. Куран окуйлук, дуа кылалык, зикир кылалык, фикир кылалык, дуа кылган урматтуу бир туугандар сараңдык кылбайлык. Бүтүндөй пайгамбар алейхиссаламдан баштап акыр кыяматка чейинки бардык адамдарга дуа кылайлык. Ушул күнү дуа кабыл болот, урматтуу бир туугандар. Ушул түн уктабай чыгара турган болсок, 84 жылдык ибадат аткаргандай соопко калабыз деген маани иншалла. Угарман, кулак сизде. Угарман. Assalamu alaykum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
болчу. Агачы мен мындай суроо берейин деп атам да. Айтыңыз. Могу биз телефондо негизи жана Элсом деген приложение бар го. Ооба. Анан ошого акча салып турсак, анан ай сайын бонус деп келе берет экен. Ошол как процент катары болбойбу я? Элсомго акча салсаңыз, процент анан башка эмне болушу мүмкүн ал? Ошондой болуп калат, ооба. Эгер Элсомго алар иштетет, өздөрүн иштетип турат дагы, анан ошондон түшкөн пайдадан сизге бөлүнүп турса керек. Эгер ушундай болсо, анда сүткөрлүк болгон болот. Анткени ал сиз пайдага иште, зыянга иштебейсиз да. Ошондо сүткөрлүк болот, бул убакта аны жегенге болбойт, тамак ашка колдонгонго болбойт. Жалпы мусулмандардын кызыкчылыгына жумшап жиберсеңиз болот иншалла. Аллах разы болсун. Дагы бир угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Алло. Кулак сизде. Апабыз кыймылдай албай калды окшойт телефон кармаганга. Кийинки угарманды күтөбүз. Угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Ва баракатуху. Ва рахматуллахи ва баракатуху деп айтсак туура болот. Кийинки угарманды кабыллабыз. Угарман кулак сизде. 0312 68 06 06 биздин телефон номерубуз. Урматтуу бир туугандар, кадыр түндө дагы бир айта турган маселе, концерт менен өткөрүп жибере турган, же болбосо достор чогулуп, кадыр түн тособуз деп жанагыдай шерин өткөрүп жибере турган түн эмес, урматтуу бир тууганым. Бул ар ким өзү менен болуп, сурап кала турган мүмкүнчүлүк. Бул кайра кимге келет, кимге жок, ошондуктан ошонун аракетинде болушубуз керек. Бул күнү отуруштар, шеринелер, вечеринкелер жана башкалардын бардыгын жыйнаштырып коюш керек. Угарман кулак сизде. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кадыр түндө кандай дуаларды кылсаңыз? Эмнени каалайсыз, ошонун баарын дуа кыла бересиң. Урматтуу ата-энелер, чындыгында кээде балдарыбыз, кыздарыбыз чыгат. Албетте бардыгы жакшы, бирок бул олуттуу көрсөтүү болгондуктан ошол балдарга телефонду бербеңиздер. Сурай турган нерсени балага айтып, менин балам сүйлөшүп атат деп эме кылган менен бул мындай бир башкалардын акысына кирип калган болот. Ошондуктан ошого аракет кылыңыздар. Угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Алло, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах разы болсун. Кулак сизде. Устаз, бүгүнкү тиги дуасын кайталап айтып коесузбу? Эме жазганга жетишпей калдым. Жазгыла. Аллахумма. Кадыр түндүн дуасын айтып атабыз. Аллахумма. Аллахумма. Иннака. Allahumma innaka afuwun afuwun tuhibbul afwa al afwa fımene afwa fa'fu anni anni bo'ldi. Rahmat tug'anim. Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana uşul Qadr tun duası. Uğarman quloq sizde. Uğarman quloq sizde. Qadr tun maselesi aytılgan uçurda, hurmatlı bir tug'anдар, albatta bul mınday bir ilgerteden beri musulmon bo'lgan sebepten Qadr tun degan söz bizde ошол мындай бир кадырлуу адамдар чогулуп алып, анан кадырлашкандар, кадыркештер чогулуп алып, бири менен бири мындай бир сыр айтып отура турган түн катары кабыл алып калгандар дагы бар. Кадыр түндө сырдашуу башка деп, ал дагы туура эмес. Кадыр түндө Кудайдын өзү менен гана сырдашыш керек. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Айтыңыз. Алло. Жарай берет. Зикирди жатып чалсаңыз жарай берет.
Ооба, кээ бир адамдар олтурган калыс болгон болсо анда чала берет. Ошондой эле ошол аял кишилерден кээде суроо келет. Жанагыда конок келип калганда, этеккир келип калган учурда, коно өздөрүнүн жеке коногу деп айтылат. Ошол учурда ошол аял кишилер эмне намаз окубайт, Куран окубайт, калган бардык ибадаттарды кыла берет. Зикир кылып, теспе тартып, дуа кылып, ошондой кылса иншалла жарай берет. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум, ажекем. Кудай, алло. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, ажекем. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Денсаулыгыңыз жакшы болсун. Кудайга шүгүр. Оразаңыз кабыл болсун, ажекем. Рахмат, бирге болсун. Биз иштеген ишкана 40-50 киши иштейт. Кожоюн насыя алат банктан. Биздин айлыктарыбыз кандай болуп калат, ажекем? Строй материал сатабыз. Эгерде сизге бир суроо берсем болобу? Болот. Эгерде сиз Иван Петрович деген бир мусулман эмес бирөө чочко сатып иштейт, анан ошонун строй материал саткан дүкөндө иштесеңиз болобу, болбойбу? Мисалы үчүн болот, албетте болот деген сөз. Анткени сиз өзүңүздүн эмгегиңизге эме кыласыз деген сөз, жооп бересиз деген сөз. Эмгегиңизге жооп бересиз деген сөз, анын өзүнүн кылган күнөөсүнө өзү жооп берет деген маани келип чыгат. Эгерде сиз базарда иштеп аткан болсоңуз, ошол жерде өзүңүздүн эмгегиңизди аткарып аткан болсоңуз, сизге анын күнөөсү тийишпейт деген сөз. Бирок ошол эле учурда сүткорлук кылып, процент алып аткан болсо, анда ошого жардам бербөө максатында ошондон чыгып, башка жумушка кеткениңиз жакшыраак болуп эсептелет. Чоң рахмат, ажекем. Рахмат, урматтуу бир туугандар. Бая айтып өткөндө кадыр түнгө биз кирдик, кадыр түндүн убагы башталды. Анткени мына ошол түн асырдан кийин өтөт. Ошондуктан акыркы суроого жооп берип бүгүнкү жыйынтыктайбыз. Кадыр түндө сабак окумай жок, кадыр түндө Кудай таалама дуа кылмай бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Чоң ажы, могу кадыр түндө кандай ниет кылабыз? Ниет кандай? Ниет ушул Кудай таалам ушул кадыр түнгө мени жеткир. Ылайым бүгүн кадыр түн болуп калгай эле. Жок, намазда кандай 2 рекет? Нафил намаз кадимки эле. Кошумча намаз 2 рекет нафил намаз окумакка деп ниет кыласыз, болду. Ошол эле. Рахмат алла. Башка ниети жок. Урматтуу бир туугандар, Кудай таалам кадыр түндү кабыл кылсын, кадыр түнгө жеткерсин, дуаларыбызды кабыл кылып, элибиз, жерибиз, үммөтүбүзгө Кудай таалам оомат берсин деп тилек кылабыз. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, мына Кара Балтадан бир туугандарыбыз Абдурахим шейх шакирттери менен катым түшүрүп, анан ошонун бирөөнү, көптөгөн катындардын бирөөсүн атайын мага белек кылып берген. Мына азыр ушул Рамазан айы бояга чейин дагы ушул Марал ФМден бизди тыңдап отурган бардык угарман көрөрмандардын дуа талап үмүт кылгандарына, бардык мусулмандарга, ыйман өтүп кеткендердин бардыгына ушул катымдын дуа кылып, андан кийин жыйынтайбыз. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах субханаху ва таала ушул окулган хатмы Курандан пайда болгон соопторду Адам атадан баштап кыяматка чейинки бардык мусулмандарга багыштадык. Ошолордун катарында ушул сабактарды угуп аткан, кулак салган, тыңдаган, бөлүшкөн, далалат кылган, бардык кол жайып турган бир туугандардын бардыгынан дуа талап үмүт кылган аталарга, апаларга, чоң ата, чоң энелерге, таяда таянелерге, дос жарлардын бардыгына багыштаган болдук. Кудай маркумдарыбыздын күнөөсүн кечирип бейиштен орун берип, ал эми тирүүлөрдүн бардыгына Курани Каримдин хидаятында жүргөндө Кудай таалам насип кылган болsun. Amin, amin, amin. Bir rahmetike arhamar rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu.